Азыркы учурда сатуу менеджерлери, роп менеджерлери аба суудай керек болуп жатат. Мисалы мен 13 потокто 400 окуучуну окуттум, бирок 15 күн окутсам, 15 күн болгонго чейин эле 250 окуучуну жумуш менен камсыз кылдым. Бул дегеним сатуу менеджерлери талашта, жетишсиз дегенди билдирет. Менин 2000дей окуучум бар. Ошол 2000дей окуучумдун кичине бөлүгүнүн айлыгын сиздер менен бөлүшкүм келет. Менин атым Фатима. 15 күндө роп менеджер болуп 360 миң айлык алдым. Жана экспертимден алтын шакек белек алдым. Мен Рахат, 15 күндөгү киреше тапкан акчам 78 миң айлык. Жумагүл айымдан экспертимден белек мага алдыңкы сатуу жасагандыгым үчүн. Менин атым Тегинай. Үйдө отуруп эле 2 баламды караганча 15 күндө 36.500 сом айлыкка чыктым. Менин атым Диана. Үйдө отуруп 2 балам менен 15 күн иштеп 27.700 айлыкка чыктым. Менин атым Аймира. 15 күндө 2 бала менен үйдө отуруп эле 40 миң сом кирешеге чыктым. Менин атым Тазагүл. Мен үйдө отуруп эле 3 баламды караганча биринчи роптук жумушумдан 100 миң сом кирешеге чыктым. Жумагүл айымдын 13 потогунда окуганмын. Менин атым Айша. Жумагүл Алачиеванын 12 потогунун окуучусу болом. Азыркы учурда Назик айым борборунда офлайн менеджер болуп иштеп атам. Акыркы тапкан кирешем 31 миң сом айлык жана $100 премия. Сиз дагы 15 күндө, жума күндө үйдө балдарды караганча, үй жумуштарыңызды бүтүргөнчө, кайын журтуңуздун кызматын кылганча эле күнүнө 6-7 саат убактыңызды бөлүп, айына 15 миңден жогору кирешеге чыккыңыз келсе, маалымат алыш үчүн ссылка аркылуу өтүңүз.